Лохнесс сорту бул шотландский сорт, көчөттүн иммунитети аябай күчтүү болуп эсептелинет да. Аябай түшүмүн көп берет. Бир түбү эле бир 5 килограммдан 20 килограммга чейин берет. Биз биринчи жолу көрүп атабыз бул өсүмдүктү кантип өстүрөт. Андан тышкары бири-бириңер менен опыт алмашып иштей берсеңер болот. Кантип отургузулат, кантип шпалера коюлат, кантип монтип ийилип мындай кышка даярдайбыз, кандай жер семиктик беребиз, кандай дары беребиз, кантип сугарабыз. Потенциал Кыргызстандын жери мөмөгө аябай жарашкан жер да. Жакшы сорт болуп чыкты. Ушул дагы бир ушундай бир өсүмдүк кошулсун деген максат менен чыгарып атабыз да. 4 көчөт. Убактысы башталды да. Келе бир артыкчылыктар боюнча бир силерге айтып берейин, урматтуу көрүүчү. Мекендештер, саламатсыздарбы? Бүгүн биз AgriLife KG YouTube каналда ежевиканын көчөттөрү боюнча бир кеп кылалы деп атабыз. Бүгүнкү видеонун максаты ежевиканы ушул Кыргызстан боюнча ар бир үй бүлөдө өссүн деген бир максат менен тартып атам да. Бир 50-100 көчөт болсо дагы ошо ар бир үй бүлөдө кичине ушул культура өсүп турсун деген оюм бар да. Анткени бул өзүбүз 4 жылдан бери изилдеп жүрөбүз. Жакшы сорт болуп чыкты. Азыр муну коркпой эле Кыргызстанда акырын көбөйтсөк болот да. Эми көбөйтсөк дегенде элдин баары гектарлап отургузбайт. Кээ бирлер ойлоп калышат, муну ежевиканы аябай эле көбөйтүп салып атасыңар, реклама кылып атасыңар деп. Жок, биз алма, өрүк, карагат, гиляс, кулпунай, малина мындай адаттагы эле мындай кородо, огороддо үй бүлө үчүн өстүргөндөр болот го. Ушул дагы бир ушундай бир өсүмдүк кошулсун деген максат менен чыгарып атабыз да. Мынакей азыр колумда көчөттөр турат. Бүгүн бизде 8 март 2026 жылы. Жер дагы эле кичине баткак болуп атат бизде сокулукта. Ошо сурагандар сокулукта да поле. Кичине жерде баткак болду, мына азыр балдар кыздар кичине казып беришти. 4 көчөт. Убактысы башталды да. Азыр мен ошо эрежеси боюнча айтып берем, кандай көчөттөр кандай жолдор менен сатылып атат. Биз кышында таргет кылып чыктык, мо февраль айы AgriLife долбоор ушундай бир 20-30 көчөттөн. Март айы уже кичине 50-дөн 100дөн кылып региондорго жөнөтөлү деп атабыз да. Эгер 50 аябай көп бизде огород чакан десеңиз, кошуналарыңарга сунуштап көргүлө. Кошуналарыңар менен отурсаңыздар же тууган тушкан кесиптештерге 20-30тан отуруп калсаңар деле кийин ошол өзүңөр жеп сонун мөмөнүн ээси болосуңар да. Келе бир артыкчылыктар боюнча бир силерге айтып берейин, урматтуу көрүүчү. Лохнесс сорту бул шотландский сорт. Шотландияда, Великобритания билесиңер, Шотландия деген мамлекет бар. Ошол жерде Лохнесс деген көл бар. Ошонун атынан коюлса керек. Кичине салкын жер аяктагы. Ошол жерден чыккан сорт. Сортовой, мындай элитный сорт деп эсептелинген. Тикенеги жок. Иммунитети күчтүү, мына көчөттүн иммунитети аябай күчтүү болуп эсептелинет да. Андан кийин түшүмдүүлүгү чоң. Азыр мен силерге кадрларды кошуп кетем. Аябай түшүмүн көп берет. Бир түбү эле бир 5 килограммдан 20 килограммга чейин берет. Албетте дыйкандардын караганына жараша. Жакшы караган дыйкан болсо, түшүмүн аябай жакшы берет. Орточо 10 килограмм деп деле эсептеп койсок болот. Бир түптөн. Элестете бергиле, мисалы үчүн бир гектар жерге отургузулса 25, 250, 200, 2800, 2500 көчөт кетет. 25, 10 килограммдан эле алса 25 тонна. Орточо баасы 180-200 сом менен сатылып келди да, акыркы 2-3 жылдан бери. Жакшы эле да кирешеси. Мындай көп өстүргөндөрдү. Бирок бул бүгүнкү видеонун максаты гектарлап отургузганда, көп соткалап отургузгандарга эмес, мен мындай бир ар бир үй бүлө пайдалуу ушундай сонун, мындайча айтканда ассортименти көбүрөөк болсун, дагы бир мөмө кошулсун, бала чака сүйүнүп ушундай бир кородо өсүп аткан жеп таттуу мөмө жесин деп ушундай максат менен азыр таратып атабыз да көчөттөрдү. Ошондуктан заказ кыла бериңиздер. 12-13 марттан баштап 19 мартка чейин Баткен, Ош, Жалал Абад жака жиберебиз. Ошондо азыр кичине бизде биякта күн жаап, кичине баткак болуп казылбай атты көчөттөр. Кудай буюрса ошол числолордо Баткен, Ош, Жалал Абад жака жиберип баштайбыз. Телефондорду жазып коем, ошол жерге кайрыла берсеңиздер болот. Ал эми чүй, талас погодалары окшош.
Ноорустун тегереги 20-ларынан баштап 26-ларына чейин ошо жуманын ичинде ошол кезде погоданы да карайбыз. Жамгыр жаабаса Кудай буйрса, талас менен чүйгө 20-числодан марттын 20-сынан баштап 26-сына чейин 27-сине чейин жөнөтүп баштайбыз. Чала бергиле мынакей ушу облустта турган жашаган адамдар ушундай өсүмдүк өстүрөм десеңер, заказ кылам десеңер, чала бериңиздер, кайрыла бериңиздер. Нарын жана көл бизде кичине погода кичине салкыныраак, кичине жаз кечирээк келет, бир ай. Ошондуктан марттын бир 26-27-синен баштап көлгө апрелдин бир 6-7-лерине чейин жөнөтөбүз да. Ушул видео мисалы үчүн азыр бизде Агролайфтын каттаруучулары эле көрүп атасыңар да. Ушул видео менен кошуналарыңар менен, тууган-туштарыңар менен бөлүшүп койгула. Ар бир үй бүлөдө ушундай бир көчөт өссүн деп каалайбыз да. Көчөттүн баасы 70 сом, бүгүнкү баасы. Региондорго кандай тартылып атат? Мисалы үчүн түштүк тарапка кетип атканда трассадан таштап кетип атат да. Ошентип азыр кардарлар менен сүйлөшүп атабыз. Кардарлар ошол мисалы үчүн Токтогулдун центрине барат же Жалал Абад Манас шаарына барып токтойт, ошол жерден барып бир күндө чалышабыз ага чейин. Ош жерден алышат да. Мисалы үчүн доставка көп кымбатыраак чыгып кетпесин же мындай ар бир клиентке айылга кыдырыш деле мүмкүнчүлүк жок болот. Бирок ошондой бир азыртан брондоп койсоңор, биз ошону ташыганга мүмкүнчүлүк болот да. Жок, биз деген келип өзүбүз көрүп эметебиз десеңер, мынакей 12-числоодон баштап апрелдин башына чейин келип полага көрүп кете берсеңер болот да. Сокулукта жайгашкан жерибиз Сокулук. Анан дагы сурашат, бизде өсөбү, бизде өспөйбү? Бул Кыргызстан бүт булуң бурчунда өсөт. Болгону кышында монтип жабылат да. Сөзсүз түрдө жабыш керек. Бул üşүй турган өсүмдүк. Анан эң аябай эле ысык жерлерге агросетка сунуштайбыз. Жана агросетка билесиңер болуш керек. Кичине күндөн кичине коргоп, жана чымчыктан же болбосо мөндүрдөн мындай артыкчылык эле берет да агросетка. Бирок биякта бизде агросетка деле такпай эле. Ийгиликтүү өстүрүп аткандар көп да. Дагы таштак жерге болобу дейт. Таштак жер болбойт, урматтуу көрүүчү, урматтуу дыйкандар. Таш деген таш. Таш жерлерге биз айтабыз, болбойт деп эле айтабыз да. Ошондуктан бизге ушу суроону Агролайфка көп беришет. Таштак жерибиз бар, эмебиз бар. Таш жери баягы тамырды ысытат, нымдуулукту сактабайт, көп зыян эле келтирет да, ооруйт өсүмдүк. Анан баягы көчөттөр жакшы, иммунитети күчтүү сонун көчөттөр өспөй калат. Ошондуктан биз сунуштабайбыз. Дагы кандай суроолор болот? Сиздер муну биз биринчи жолу көрүп атабыз, бул өсүмдүктү кантип өстүрөт, кантип эметет, ушуну деген айтып берип турасыңарбы? Албетте, мына бүгүн биз жакшы мыкты дыйкан менен түшүмдүү, аябай ийгиликтүү өстүргөн, көп өстүргөн, жакшы ийгиликке жеткен дыйканды менен сабактар даярдап атабыз. Жалпы көчөт алган кишилер мынакей таратылгандан кийин буйруса группа болот, бир WhatsApp группа. Ошол WhatsApp группага баарын кошобуз. Ошол жерден ошо видео сабактарды киргизип турабыз. Андан тышкары бири-бириңер менен опыт алмашып иштей берсеңер болот. Кантип отургузулат, кантип шпалера коюлат, кантип монтип ийилип мындай кышка даярдайбыз, кандай жер семиткип беребиз, кандай дары беребиз, кантип сугарабыз. Көптөгөн видеолор болот. Ошолордун бүт баарын жооп ошол жерден ала аласыздар. Бир гана көчөт алган эмес, дагы группада өзүнчө бир мындайча айтканда ежевик өстүргөндөрдүн бир үй бүлөсү болот деп койсок болот да, Кыргызстан боюнча. Эми кандай болбосо да бул жаңы мөмө болуп атат көптөгөн дыйкандар үчүн. Ошондуктан баары бир суроолор көп болот да. Жана антип жаз келди, элдин колу бошобойт. Бизде мисалы үчүн азыр 500 адам 50-ден көчөт алса, баары бир малда чалса жооп бергенге туура келбей калат. Анан көп киши таарынат, көчөт саткандан кийин, анан кийин киши карабай каласыңар, суроого жооп бербейсиңер, айтып бербейсиңер дегенде. Албетте, баягы дыйканчылыкта жазда телефонго жооп берип убакыт жок болуп калат да. Бирок бир эле окшош эле суроолор баары бир малда берет, анткени баары бир малда иштейт да. Ошондуктан ошол видео сабактарды даярдап атканыбыз ошол WhatsApp группада ошол сабактар болот. Так, эми дагы эмнени токтоп кетсем. Мөмөлөр көп да. Кыргызстандын, биздин потенциал, Кыргызстандын жери мөмөгө аябай жарашкан жер да. Кыргызстанды бир мөмө мамлекет кыла турган бир потенциалы бар жер да. Тоо десе тоо,
Өңгү десе өңгү, суу десе суу, жер, климат, жерибиз кенен аябай жерлер көп болгон. Ошол негедир ошол өзүбүз азыр ошо көп маалыматы жок болгондуктанбы же мотивация жок болгондуктанбы ошону иштебей келатабыз да. Бүгүн мынакей огородубузга ежевика кошулуп атат. Кийинки жылдары голубика кошулат, андан кийин черника, анан облепиха, чычырганак деп коет. Карагат мынакей азыр дагы эме тренд болуп атат. Ошентип туруп мындай мөмөлөрүбүздү көбөйтүшүбүз керек да. Мурунку адаттагы эле малина, кулпунайдан тышкары дагы ушундай мөмөлөрүбүз болсун. Бизде көп ушул пенсионерлер биринчи өстүрүп көрөйүн, эксперимент кылып өстүрүп көрөйүн, анан чоңойтом дегендер ошолорго ылайыктап биз 50дөн 100дөн көчөт таратып атабыз да. Биринчи өздөрү өстүрүп эметип көргөндөн кийин анан кийин ошол далилдейт да. Мен ойлойм, бул лахнес сорту өзүн актайт деп. Кайсы мааниде актайт? Акча жагынан деле актайт. Бала чакаңар жана зыян нерселерди көп жебей, ушул биз деле кичинекей болуп чоңойдук, бүлдүркөндү жана орустардын огородунан мындай жапайы бүлдүркөн билет болуш керек. Кичинекей кезде жечибиз да. Эми бул жапайы эмес, бул атайын элитный сорт табой чоң шотландский таттуу мөмө болуп атат да. Тикенеги жок. Бала чакага алып туруп ошол жактан терип жегени өзүнчө бир рахат да. Бул нерсеге эчтеке жетпейт. Пайдалуу. Магазинде зыян нерселерди жебей, ушундай мөмөлөрүбүздү огороддорго чоңойтуп көбөйтүп коюшубуз керек да. Кийинки биз да жейбиз, бала чака да жейт. Анан бул сорт өзү таттуу келет. Вареньяга да сахар аз кетет. Кыскасы буну мактай берсем жарашат экен бул өсүмдүккө. Албетте минустары бар. Мына монтип кышка жабышыңар керек. Бул жумуш талап кылат, ичине чыгарышар талап кылат. Бирок ансыз болбойт. Ысык жерде кичине жана антип мөмөсү күйүп кетиши мүмкүн. Өтө ысык жерде. Ушу Баткен, Ош, Жалал Абадта бир райондор бар. Аябай ысык жерлер. Кара Балтаан да астыңкы граница жактары ысык болушу мүмкүн. Таластын деле Жамбыл менен граница жактары агросетка сунуштайбыз. Ушуну дароо эле айтып кетейин. Мөмөлөрү жана антип ысыкка стресс болбош үчүн. Кыскасы ошондой урматтуу көрүүчүм, бизге кайрыла берсеңиздер болот. Март айы көчөттөр таратылсын. Бул көчөттөр мындайча айтканда өзүбүз уверенныйбыз, сортко дагы гарантиялар бар. Ушинтип мөмөлөрүбүздү көбөйтө берели. Көчөттөр керек болсо кайрыла бериңиздер. Мейли урматтуу көрүүчү, эмки чыгыштан көрүшкөнгө чейин.